Кудай буйруса мен президент болуп келгенде мамлекетибизде өзбек, орус, казак, кыргыз деп улутун карабайт. Татыктуу болсо бардыңар жакшы жумуш кыласыңар. Билимиңерди карайт. Улутуңарды эч ким карабайт. Мен сөз берем. Биздин мамлекетибиздин байлыгы бул биздин көп улуттан турганыбыз. Биздин мамлекеттин байлыгы ошол эле мына бир тууган өзбек эли. Өзбек эли Кудай буйруса биз өзүбүздүн мамлекетибизди байытууга, жыргал жашоого келтирүүгө ошол эле Байкуш Өзбек дыйканын кыргыз дыйканы менен кол кармашып аракет кылат. Ошол эле Байкуш кыргыз жаш аскерде служба өтүп аткан уулум ошол эле бир тууган өзбек уулу менен бир мынтыгын кармап турат. Ошон үчүн урматтуу элим, өзгөрө турган учур келди. Мына мен бул 10 адырга келе атканда айтып атат. Бу жерге бул сценаны койбогула, тиги жерге койгула, мындай болгула деп туруп. Биздин билбордтарды болсо алып, биздин начальник штабтарды коркутуп атат. Міне ушулар силерди жыргатабы элим? Эми мына силерди ушулар коркутуп атса, мен менен жолууга келбе деп атса, ушулар силерди жыргатабы? Мына 10 адырда Ош шаарынан 10 километр жерде турасыңар. Түштүк регионунун борборунда таза сууңар жок. Ушуда жашообу? Таза сууңар жок. Бир күндө бир маал берет экен. Болбогон 35 километр жерден суу тартып алып келе албайт. Эмнеге силер аларга добуш беришиңер керек? Эмне үчүн ошол 35 километр жерге таза сууду алып келип мындай агызып койгон жок? Урматтуу элим, урматтуу өзбек калкым, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Бардыңар бирге болсоңор, бирөөдү уруп атса бардыңар чыксаңар, эч ким силерге каршы тура албайт. Элди бул сел дейт. Эл турганда сел болуп агызып кетет. Мен болсо ушул жерде турган укук коргоо органдарына да кайрылып кетет элем. Ушул жерде жүргөн зам министр Сүйүн Өмүрзаковго да кайрылып кетет элем. Өзүңөрдүн укугуңарды аткаргыла. Мыйзамдын алдында сөз түрдө жооп бересиңер. Шайлоо мыйзамынын негизинде кайзыр укук коргоо органынын иштеп аткан ишкери аралашса, урматтуу офицер, сержанттар, буйрук мыйзамсыз буйрук берип атса аткарбагыла. 3 жылга кезилесиңер. 3 жылга кезилесиңер. Эмне керек бар силер болсо? Силер калыс болуп туруп бергиле. Элдин укугун коргоп бергиле. Башка бандиттер аралашып атса, ошолорду камагыла. Ошондо эл силердин бетиңерди өбөт. Ошондо жашоо өзгөрөт. Hürmetli halayık, 3 yılda yarım yıl yapıramam. Birinci özbekçe. Bana karşı deputat mı, prezident mi, kim kardeşim dese, yaşasın Kırgız elime diye söyleyin. Ya bana babanı ben уже 5 yıldan beri karamcıyım. Kırgızistan elim yaşasın diye söyleyin. Bizim sürekli Kırgızistan'ımızda Kırgız'dan başka el yok mu? Ben ne gibi varsın? Kırgız elim, babanım Kırgızistan elim diye söyleyin. Şimdi adamı ben patikasız çalak koyan böyle. Kırgızistan elim diye söyleyin. Özbekler, bunu söylemezsiniz. Bunu çürük başkan olsak başka yerde Kırgızlara bana gerek. Bizge Kırgız tuğanımız, böyle 5 balam, 5 ulutta Kırgız çoğum var, başkası var. Üçüncü şu Kırgızistan elim yaşasın diyen adamı şaylamasak yok bizge. Çok rahmat. Hurmatlı elim, mınakey, жаңы атабыз чыгып айтпадыбы? Кыргыз элим, Кыргызстандыгын, өзбек элим деп. Буну улут деп, мындайча улутчул деп көрбөш керек. Ар бир адам бирден бир өзүнүн улутун сыйласа, бирден бир жашаган жерин сыйлап, бир туугандык мамиле болуш керек. Улут бул ата менен ападан берилет. Ан сезим, жүрөк биздин каныбызда, көзүбүздө, түзүлүштө бардыгы бир. Бир эле паспортто жазылат. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн улуту менен сыймыктанса,
ага кол чабып колдошубуз керек. Бир туугандыкта гана жашашыбыз керек. Талаш тартышса эч нерсе өнүкпөйт. Себеп дегенде ар бирөөбүз ар башкабыз. Бирок жалгыз гана мекенибиз бар, бул Кыргызстаныбыз. Жалгыз гана мекенибизди сакташыбыз керек. Ушунун келечеги үчүн күрөшүшүбүз керек. Ошондо негизги бакубатка же баткан бай мамлекетте жашайт, урматтуу. Мен калыстыктап келем. Ар бир адамдын жарандын улутуна карабай калыстык болот. Мен сөз берем бурак. Рахмат. Анан кийин дагы бир суроолорду таркатып атыптыр. Мындай сөздөрдү таркатып атыптыр. Мен жана айтып кеттим. Апабыздын баласы соттолуп атканда мыйзамдуу деп. Ким болбосун? Саясатчы, кайсы саясатчы болбосун? Бардыгы мыйзамдуу болот. Мына айтып атат, Бабанов келсе Мелик Мырзахматов болот деп туруп. Келет экен деп атат деп туруп атат. Ал сөз жалган сөз. Мен айтып кетет элем. Ар бир адам мыйзамдын алдында жооп берет. Мелик Мырзахматов күнөөлүү болсо, ал жооп бериш керек. Күнөөлүү эмес болсо, ал жооп бербеш керек. Саясий куугунтуктар болбош керек. Адамдын көз карашы башкача болсо, ал сенин оппонентиң. Бүгүн мына атам болсо, мага сүйлөдү каршы. Бул мага душман эмес. Бул саясий оппонент. Аны барып туруп эртең биздин балдар коркутпаш керек, тийишпеш керек. Бул атабыздын көз карашы. Анын жанында отурган атам көз карашы башка. Бул саясий күрөш. Анан кийин жок, сен буга каршы келсиң, аны камап койсо, аны болсо жумушунан кетирип, иш козгосо, ал болсо калыстык эмес. Анда ооз да жабылат. Мамлекетте коом да бузулат. Мен болсо 26 жылдагы болбогон улуттук реформаларды жазайын сиздерге. Чоң өзгөрүүлөр болот.